Токтомуш Атыраңов атындагы орто мектеби 5А класс. Мугалими Кадралиева Анара Омаровна. Тарбиялык саат. Балдар, биз сабагыбызды баштаардан мурун алтын эреже менен таанышып алалы. Колубузду бат-баттан жууп, өздүк гигиенаны сактайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Сабактын тарбиялык маанисине көңүл буруп, турмушта аткарабыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы карысы бардын ырысы бар. Сабагыбыздын максаты. Окуучулар, карылык бул кордук эмес, сыймык экенин түшүндүрүү. Сен да картаясың, ошондо балдарыңан эмнени күтөсүң деген суроого жооп берүү менен ой жүгүртүүсүн өстүрүү. Улууларга урмат, сый көрсөтүүгө тарбиялануу. Балдар, силер билесиңерби? Бул 1-октябрь карылар күнү. Карылар күнүнүн тарыхы. Алгач мындай майрамды белгилөө 1970-жылы жер калкынын картаюу маселесин изилдеген адистердин оюна келген. Бирок эл аралык статуска 1990-жылы 14-декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн 45-106 резолюциясында 1-октябрь эл аралык карылар күнү деп токтом кылган. Алгач бул датаны Европада, андан соң Америкада, ал эми 1990-жылдын аягында бүт дүйнө белгилей баштаган. Кары бар жерде касиет бар. Элибизде карысы бардын ырысы бар. Карынын кээин капка сал деген макал сөздөр жөн жеринен айтылып калбаса керек. Себеби аксакалдуу аталардын акылы туңгуюктан жол таап, келечекти көрө билүүсү менен жаш муундарды туура жолго тарбиялап келишкен. Демек, биз ошол ата-бабаларыбыздын, кары адамдардын жолун жолдоп, дайыма биз дагы улууларга жакшы мамиле кылуу, бул биздин атуулдук парызыбыз болуп саналат. Кары билгенди баары билбейт. Балдар, бир күнү кичинекей Асан атасынын төлөй турган карыздарын эсептеп жатканын көрүп, бөлмөсүнө жүгүрүп кетет. Мен деле чоң энеме жардам бергеним үчүн акча алсам болот турбайбы деген ой келет дагы бир кагазга дүкөнгө барып келгендигим үчүн 5 сом, гүлдөргө суу куйгандыгым үчүн 10 сом, короо шупургандыгым үчүн 15 сом, бардыгы биригип 35 сом деп жазып, ашканадагы столдун үстүнө коюп коет. Чоң энеси кагазды окугандан кийин эч нерсе дебей туруп 35 сомду кагаздын үстүнө коет. Аны көргөн Асан кудуңдап сүйүнүп, акчаны алып чөнтөгүнө салат. Бирок акчанын жанында энесинин жазган кагазына көзү түшөт. Ал кагазда Асандын энесине төлөй турган карыздары жазылган экен. Сени 3 жылдан бери карап жатканым үчүн эч нерсе, сага тамак жасап бергеним үчүн эч нерсе, сен ооруганда караганым үчүн эч нерсе, бардыгы биригип эч нерсе деп жазып коюлган экен. Асан ал кагазды окугандан кийин чоң энесинен кечирим сурап, акчасын кайтарып берет. Көрдүңөрбү балдар, эненин сүйүүсү баарынан күчтүү, ыйык сүйүү экен. Ал эч нерсеге алмаштырылбайт, эч нерсеге бааланбайт. Бул дүйнөдө силерге күйө турган адамдар ата-энеңер, чоң ата, чоң энеңер, тай ата, тай энелериңер гана. Дайыма биз аталарды, карыларды, апаларды сыйлап, алардын тилин алып, аларга жакшы мамиле кылышыбыз керек экен. Балдар, улгайган адамдарды биз эч качан силер эч нерсеге жарабай калдыңар деп аларды карылар үйүнө тапшыруу же аларга жаман мамиле кылуу, кыянаттык кылуу, аларга каяша айтуу бул биздин эң чоң кечирилгис күнөөбүз болуп саналат. Улгайган инсандарга мамиле кылуунун алтын эрежелери балдар. Эгер үйүңүздө кары адам болсо, анын көңүлүн таап, сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Аларга катуу айтуунун же ашыкча тамашалашуунун кажети жок. Биринчиден, ал сиздин тең тушуңуз эмес, экинчиден, улуу катары сый көрсөтүү керек. Алардын кыймыл аракетине, сүйлөгөн сөзүнө же кийинип жүргөн кийимине сын айтуудан алыс болуңуз.
Эгер кара адам туура эмес иш жасап койсо, акырын гана артынан барып оңдоп коюңуз. Аны менен баарлашып жатканда алардын оозунан сөзүн жулуп алуудан алыс болуңуз. Аларга дайыма сыйлоо жана сылыктык менен мамиледе болуңуз. Балдар, көрдүңөрбү, биз дайыма улуу адамдарды сыйлоо, аларга жакшы мамиле кылуу бул биздин милдетибиз экен. Жана биз дагы кийинки муундардан же өзүбүздүн уул кыздарыбыздан жакшы мамилени күтүү, алардан сый мамиледе болуу бул биздин өзүбүздүн кылган ишибизге карата биз дагы кара адамдарга кандай мамиле кылсак, кайра бизге ошол мамиле кайтып келерин билишибиз керек экен. Кана балдар, бүгүнкү сабактан кандай маалыматтарга ээ болдуңар? Силерге эмне кызыктуу болду? Дагы кандай маалыматтарды билгиңер келет? Ушул суроолорго жооп берүү менен бирге үй тапшырмасын аткарабыз. Темага байланыштуу макал жаттайбыз, сүрөт тартабыз. Өзүбүздүн чоң ата, чоң энебиз жөнүндө кыскача дил баян жазабыз. Ушу менен биздин сабагыбыз аягына келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.